Өкмөт мүчөлөрү 2014 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө маалымат берүүгө анча даярданбай келген сыяктуу. Депутаттар берген суроолордун көбү жоопсуз калып жатты. Ал ортодо бюджет дефицити кескин жогорулап, ал эми мамлекеттеги эң маанилүү тармактар толук каржыланбай калган. 10 миллиард сомго чукул кошумча киреше табылганына карабай, 3,5 миллиард сом жетишсиз болуп чыкты. Бул финансы министрлигинин алысты көрө билбей, бюджеттин чыгаша бөлүгүн жогорулатып жибергенине байланыштуу дешет депутаттар. Кандайча бул 15 миллиард дополнительный доход берсе, Эльмира Султановна айтты, 9,8 миллиард сом дополнительный доходтор келген деп. Расходторду азайтып, ошо жылы эле силер дефицитти нолевой кылып салсаңар да болмок экенде, 9,4 миллиард. Если доходторду көбөйтүп эле туруп алганда, расходду көбөйтпөгөндө. А силер расходду дагы көбөйтүп атасыңар да, 11 миллиард 468. И при этом умудряетесь 3,5 миллиарда недофинансировать. Бул эмне деген саясат жүргөн 14-жылы. Соңку жылдары өлкөнүн тышкы карыздары да кескин өскөн. Бир эле Кытайдын Эксим банкына болгон карыз 1 миллиард 81 миллион долларга жеткен. Бул өлкөнүн жалпы тышкы карызынын 32%-ын түзөт экен. Минтип береселердин көбөйүшү каржылык саясатта кооптуу жагдайларды жаратышы мүмкүн деген тынчсыздануу бар. Мамлекеттик карыз доллар менен айтсак 3 миллиард 634,9 миллион доллар болот. Анын ичинен сырткы карыз 3 миллиард 415 миллион доллар болот. Өзүңүздөр билесиздер, мыйзам тышкы карыз боюнча, мыйзам боюнча 60% болуш керек ичкиндин продукциясы салыштырмалуу. Сентябрдын аягына бул 53% болду бүгүнкү күндө. Ошо азыр биздин негизги бир максаттардын бири ошол 60%га жеткизбей кармап туруу. Эсептөө палатасы жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгында каржылык мыйзам бузуулардын негизинде 311 миллион сом каражат максатсыз пайдаланылганы анык болду. Анын ичинде айлык маяналар мыйзамсыз жол менен негизсиз төлөнүп, түрткү берүүчү гранттардын эсебинен курулуш иштерине берилүүчү каражаттын көлөмү да жасалма жогорулатылган. Ал эми 139 миллион сом натыйжалуу пайдаланылган эмес деген тыянакка келишкен. Бюджеттин резервдери жана жоготуулары 7 миллиард 388,6 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен бюджетке 203,3 миллион сом калыбына келтирилүүгө тийиш. Бюджетке калыбына келтирилүүгө тийиштүү рационалдуу эмес пайдаланылган каражаттар 139 миллион сом. Аудиттин жүрүшүндө 56 миллион сом калыбына келтирилген. Эсептөө палатасы да, финансы министрлиги да айрым суроолорду жоопсуз калтырды. Андыктан депутаттар мындан ары кызыктырган суроолорду алдын ала жөнөтүп, ага иликтөөлөрдүн негизинде жооп даярдалмай болду. Бул ирет финансы министрлигинин отчетун башка комитеттер угуп бүткөн соң жоопсуз калган суроолорго кайра кайрылып келмей болушту. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.